кеткен, акча предлагать етти, акча требовать етти бизден деп атпайбы? Ошол нерсеге коомчулукка көпчүлүк айтып койсоң, мисалы 4 адам сенен канча? 4 жүрөт да, интернетте. 4 жүрөт. Акча требовать етти деп. Аларды эми жалган жала жапканда мында сен бизде ораза айында Алла турат, чындык кылган жаштар жалгаңчы. Основной көбүнчө. Азыр көпчүлүгү келбей калган, кетип калганы көбү. Азыр мына саат 6-га деп Кудай кааласа акимге кирип чыкканыбыз ушул токтолгонубуз да. Өзүң эми кандай мындай правильно сүйлөп кой. Ал боюнча ошол магазиндерге кирип, съемка кылып, артынан акча талап кылган деген кур дооматтардын баары жалган. Булар айтышкан видео фиксация бардык фактылар бар деген. Бирок андай нерсе жок. Жок нерсе факт болушу мүмкүн эмес. Эгер мен Кыргыз элинин ден соолугу менен өмүрү үчүн дүйнөдөгү бар байлыкты алып келип койсо да мен алмак эмесмин. Албаймын дагы. Молодец. Өзүңө кошулабыз. Бул молодец. Сен бул акыбалсыңа кимдин ойлойсуң? Ошондо десеңиз, сизди азыр өзбектер типа ушундай кылып, сизди милициялар урду, ким урду ошондой? Сотрудниктер, милиция. Сен ошо сотрудниктер урду деп гарантия мындай элге айта аласыңбы? Камерадан көрдүк да. Камерадан көрдүк. Бир гана сеники тартышыптыр буларчы. Бир гана сеники турат, катынга нападение кылган. Бирок сен сиз ким гарантия бере албайт. Ооба. Ошол сен менен Ал мен эмесмин. Значит, ол эмес. Ал мен эмес. Ал сага просто жүгүрүп келиптир, Анан мындай жер бар экен го. Сен колуң мындай жер, она роодун түбүндө. Ал телефонго асылганда коргонуп аткан учурум. Ата урган эмес да. Анан сен дагы телефонго Темир бар ол сен колуңда. Калган немеси да тура. Вот ошондой деп атат. Бул жерде эч кандай темир таяк колдонгон эмес. Камай көрүнүп турбайбыз. Ден соолугум боюнча. Азыр мен силерге айтып коеюн, урматтуу көрүүчүлөрүм. Сиздерге мен башымда ийип таазим кыламын. Ушунча кайдыгер карабай, Алла ыраазылыгы үчүн ушундай колдоп чыкканыңыздарга мен өмүр бою дуа кылып, башымды ийип, таазим кылып, рахматымды айтам баарыңыздарга. Азыр мына мен өзүм ден соолугум боюнча мындай балдаксыз басканда көккө баса албайтам да, мындай баскандачы буттарым күйүп отуруп калып атам. Азыр ошондой учурда мына балдактын жардамы менен ушундай басып тур дешти өздөрү. Узакка баса албайт экенсиң, балдаксыз. Мен испытание кылып көрдүк деп биз алдыктачы. 5 метр баскандан кийин ал жок болуп калат. Анан ушул балдак менен бассаңыз дагы лечение кылабыз, карайбыз, жакшы болуп кетет деп атат. Анан калганын анык диагнозду эч ким айта элек. Өкөм, сен эмне позвоночниңге чапты, или кандай болду? Жан башымдан оор операция болгон болчумун. До этого. До этого. Анан ошо мени 7-8 саат өтүп көтөрүп алып чыгып кеткен. Кийимдерим менен башым ооруп мууртучу. Ошол учурда бир өзөргөнүмдү билеп ташта берген да. Ошо күнү дежурстводо турганда жазылат да ошол жерде ким дежурный болгон туурабы? Ошондо сен Жигиттер, менде бир сунуш бар. ошондо сен кайрылып түштүң. Жөн аксакалга сөз берели. Кудай кааласа суроону бере беребиз. Мына баламыз азыр кыйналып турат да. Бизге уруксат бербейсиздерби? Басты болуп кетпейби кийин? Эме суранам да, булар ушул биздин кылганыбыз үчүн жанагы аял Курулай доомет менен каматкан, анын эки энеси ошолор кыргыз элибиздин алдына биз тизе бүгүп кечирим сурайбыз, убада беришти, кечирим сурайт буюрса. Убада берди. Качан сурайбыз деди? Кайсы күнгө барат экен ошол? Ошол өздөрүбүз айтабыз, байланышабыз деди. Болбосо суратышыбыз керек да бизге. Ал убакыт айта албайт. Магазинди жаптырыш керек. 2019 жылдын 18 май күнү Өзгөндөгү блогердин иши боюнча блогердин жактоочусу Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына ишенбейчилик көрсөтүп, арыз менен Ош облустук иштер башкармалыгына кайрылган болчу. Ош облустук иштер башкармалыгы анда козголгон кылмыш жаза кодексинин 266 беренеси боюнча кылмыш ишин Ош облустук иштер башкармалыгынын тергөө кызматына алдырып, кайрадан иштерди карап чыккан учурда чатакташкан эки тарап элдешүүгө келип, бүгүнкү күнү эки тарап бири-бирин кечиришип, алардын үстүнөн козголгон кылмыш иши кыскартылды. Бүгүнкү күндө блогер
Кадырбек Бауыржан Абдумаликовичтин иши боюнча айтып өтсөм, Бауыржандын иши Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүндө каралып жаткан болчу, бирок буга чейин бир канча жолу милиция кызматкерлери менен блогердин ортосунда пикир келишпестиктер болгондугунан улам мен Ош областык ички иштер башкармалыгынын атына арыз жазып, бардык кылмыш иш материалдарын бул жака алдырттык. Анын негизинде бүгүнкү күндө териштирип, такталып, экинчи тарап менен келишкендигинен улам бүгүнкү күндө кылмыш иши кыскартылды. Ошондой эле айтып кетүүчү жагдай бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көргөндөй блогер Бауыржан жанымда отурат, бүгүнкү күндө башкаруу чарасы дагы өзгөртүлдү. Мындан улам үчүнчү бир күчтөрдүн сөзүнө кирип улуттар аралык маселени көтөрбөгө чакырып кетем. Азыр өзүңүздөр дагы көрөсүздөр, бул боюнча эки тараптан кол алышып, бири-бирин кечиришип, Улуу Кооз айында элдешишти. Козголгон кылмыш кандай болду? Аз бул блогер ушул жерден үйүнө кетеби же кандай болду? Кудай буюрса козголгон кылмыш иши толугу менен бүгүнкү күндө кыскарды. Эң баштык беренеси боюнча кылмыш иш козголгон болчу. Экинчи бөлүм экинчи пункту менен ага менен арыз жазып биринчи пунктуна алып өттүк. Биринчи бөлүмүнө элдешкендиктен улам анча оор эмес кылмыштын болуп эсептелгендиктен улам кыскартылды. Азыр Кудай буюрса ата-энеси да келген, ата-энеси эртең менен көрүп чыккан, кирип жазгы аткаруу мекемесине кирип, азыр биз менен чогуу, ата-энеси менен чогуу Кудай буюрса Өзгөн районунда үйүнө кетет. Бауыржан, сөз сизде. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, амансыздарбы? Бардыгыңыздарга рахматымды айтам. Колдоо көрсөтүп, улуу Рамазан айында кайдыгер карабай ушундай өздөрүңүздүн мага деп колдоо көрсөткөндөрүңүзгө мен терең ыраазычылыгымды айтамын. Башымды ийип, таазим кылам кыргыз элиме. Сиздин арызыңызды бул областта карап бир жакшы жака чечилиптир да. Сиздин оюңуз ушул. Мына райондо караганда сиз үчүн бир тупикке такалып калгандай болду эле да. Ушу менен баары. Демек, мына чындык бар экени да бир далилденип атат. Сиз ушул жердеги тергөөчүлөргө оюңуз кандай? Ушул мына кайра ишиңизге караганда. Мен тергөөчүлөргө дагы мага айтып атат, мыйзам чегинде адилеттүүлүк, чындык үчүн кайдыгер карабай сиздин камалганыңызга биз да колубуздан келишинче иштеп карап бердик. Мынакей жыйынтыгы жакшылык менен бүттү деп атат. Мен ушул мына мамлекеттик кызматкерлерге 5 кол бирдей эмес. Жакшылары көп, жаманы да бар, бирок жакшылар көп. Анан булардын ушул мыйзам чегинде карап, мына боштондукка чыгарып, мына чындык үчүн ушу мага күйүп иштеп бергенде мен сиздерге да рахмат айтам. Мына ушу сиздердин окуяңыздарды бир пайдаланып, улуттук маселеге айландырган бир жарандарга кайрылып кетсеңиз. Мен эми ушул мисалы жоктон бар кылып, жок нерсени ушундай кылып деп бурмалап, бул жерде эми маселе мисалы просрочный продукция болуп атат. Андан сырткары жанагындай коомдук жайда оозгалык сөздөр менен жана арналыш шемшекет, анан именно мисалы улуттаралык маселе жок, эми ошону мен суранат элем жанагы туура эмес түшүнгөн адамдарга улуттаралык маселени көтөргөнүңүздөрдү мен суранат элем, башымды ийип таазим кылып суранат элем. Коомдук жайда кимдер гана болбосун, баарына мыйзам бирдей болушун жана элибизге эч кандай зыян бере турган иш аракеттер болбошун талап кылам мен. Ne için tayak mene basıp kaldı? Ne sebepten tayak mene basıp kaldı bu jigit? Şöyle koyun çözüdüler. Beri baskıla, beri basmayın. Ne turasınlar o yakta? Ne sebepten iki tayak mene basıp kaldı? Sebebi bilişimiz gerek biz. Cügürüp jürgen balağız ne için tayak mene basıp kalar? Ne sebepten? Assalamu alaikum. Densoğuk kanday? Densoğuklarınız kanday? Ne sebepten? Ne oldu? Nege sen tayak menen basıp kaldın? Ne sebep oldu? Je uşuğa çeyinde tayak menen basıp jürdün bile. Çının ayt bizge. Çının ayt. Satırmışlar vurs aldı bile, anam vurs algandan keyin basa alбай kaldım bile. Mına oşol bizge gerek. 8 gün öttü, 8 günden keyin самостоятельно кичине басып, мына балдаксызда басам, бирок көпкө баса албай атам да. 2 метр, 3 метр баскандан кийин бутумда жанагындай жан жок болуп, алым жетпей калды.
Siz de айтсаңыз буга чейин дени карды соп-соқ экен, эч кандай доосу жок деп айтты, урган жокпуз деп айтты деди да. Сотрудниктер тийишкен жок деген маалыматтарды айтып жатышты. Азыр башка версияны айтып жатышат. Эмне коркутуу болуп атабы, эмне болуп атат? Жок баламыз, чынын айтсаң бизге. Мага буга чейин көп жолу күч колдонуп келишкен, коркутуу үркүтүүлөр болгон. Кимдер тарабынан аттын фамилиясын айтып коюңуз, кайсы сотрудниктер? Аты жөнүн билбейт экен. Бул кайсы район, Өзгөн райондук? Бул жакта жакшы эле. Сен азыр канча убакыт тура аласың, канча убакыт тура албайсың? Ашып барса 2-3 метр балдаксыз басам, андан кийин бутумда ал жок болуп калды. Бауыржан, биз сени бул жерден алып чыгып кетишибиз керек, жүр. Мынерге çıksın, Жоқ, біз dua өзіміз verelim. Biz машина менен өзүбүздүн машина. Мына жака чыгып алып койсоңуз. Адыга жактоочусу келиңиз. Жактоочусу келиңиз. Ошол жерде туруңуздар. Мындан кийинки жашооң балам ар дайым таттуу болсун. Таттуу болсун балам, эч качан багындай. Бирок сени биз өзүбүз алып кетебиз. Өзүбүздүн машинада. Эч кимге биз ишенбейбиз. Жүр. Бул эч кандай күнөөнү, эч бир кылмышын билбей туруп ушунчалык акыбалга жеткизген биздин укук коргоо органдарына мен нааразычылык билдирет элем. Миллион уурдагандар, адам өлтүргөндөр жүрөт. Эл үчүн патриоттук кылган адам ушундай болгону бул деген туура эмес да. Ким айтат бизди милициябыз коргойт деп? А милиция бизди кайра кордоп атат го элди. Тауып келдим. Рахматчан, акыл менен кайттым. Мен баланы таптырайм. Кайталы. Боп турмайлы. Жакшы калыңыздар. Gel bir götür. Жок, орозом мен дагы үйгө барайм акыл. Жетти достор.